Арбаңыздар адабияттын ашқыбыздары. Белгілі қырғыз ел жазуучысы Төлөгөн Қасымбековтың «Сынған қылыч» тарихи романы. Махрин сепілі Қоқон шаарына 45 шақырым аралықтан орнашқан. Bir нұқтасы Сырдария, bir нұқтасы Тоо. Эки айланата урулган бийик дубалы бар. Замбиреге жетиштүү, урушка керектүү куралы, оок-дарысы, оок атазыгы, жем чөбү мол, 20 миң ашуун аскер турган бекем жай болуучу. Бараары менен Исхак Кароол мунаранын түбүндөгү эң терең, эң караңгы зынданга салынды. Өлүмгө буйрула тургандар гана жатчу. Ордодон бир жамсыл буйрук келмейинче жан адамды көргөзбөй, эч ким менен сүйлөштүрбөй, тирүү дүйнөдөн такыр бөлүп кармоо өкүм болунган эле. Бул коопту туткунга кароол коюуну, кароол алмаштырууну, оокат бердирүүнү Сепилдин беги Иса Олуя өз колуна алды. Эмне үчүн али өлтүрүшпөйт деп ойлонуп отурду Исхак. Зындандын сыз дубалына сүйөнүп, караңгылык тумчуктуруп, ал бирдеменин жүрөгүнө өйгөн бирдемени эстегиси келди. Баары кымгуут, эчтене эсине келбей койду. Ал ордунан туруп, эки көзүн чоң ачып, көөдөй караңгыны теше карады. Эчтене көрүнбөйт. Колун сунуп, алдыга басты. 3 кадам аттаганда колу дубалга урунду. Токтой калды. Көр деген ушугу, мени тирүүлөй көмүшөгө деп сурады өзүнөн өзү. Тээ бийиктен күрт-күрт деп шарпа угулат. Кимдир бирөө басып жүргөн сөйт. Кароол деп шалдыра бойлонду Исхак. Ким болсо дагы тирүүлүктөн кабарчы. Ошону эч тутуп, телмирип тиктеп тыңшады. Бир убакта шарпа угулбай калды. Отуруп алды окшойт. Темселеп келип, кайра дубалга сүйөнүп отурду. Караңгыдан качып көзүн жумду. Ойнап, кымгуут санаа кайра төгүлүп келе баштады. О, кайда экен? Азыр менин азаматтарым. Эмне кылып, эмне иштеп жатышат болду экен? Мени издешпей коюштубу деп, ага өзү жооп таба албады. Орду менен жарашып кетиштиби? Дагы жообу табылбады. Ал өйдө туруп, баш аягы 3 кадам жерде. Ал жердин тарлыгын, караңгылыгын унутуп, ой санаага кошу агып, нары бери басты. Мен эмнени жаза бастым? Эмне ката кетирдим деп ойлонду. Көз алдына кабагы кирдүү Абдрахман келди. Эки көзүнөн от күйгөн Абдуллабек көрүндү. Исхак онтоп жиберди. Силерге ишендим. Силердин күчүңөрдү эрегишке бириктирип кетем дедим. Силерге ишенип, капкан жаткан жолго салып, көрүп туруп, билип туруп, капканга өзүм бут салып бердим. Кыйды, түлкүнү серпемдеп келип, журттагы коо казыкка тийип, жарылган бүркүт болдум деп, жүрөгү тилинди. Эми көз алдына ар бири өзүнчө дүңгүрөтө кол баштаган Момун, Уалихан, Бекназар, Ишмат Саркери келди. Мына жылуу жүз, тааныш үн. Исхак азыр алардын арасында отургандай жаны кубат алды. Ушулардын бирин жаным албай, Абдрахмандын капканына барганымды көр, деп көңүлүнө арман келди сызылып. Мага Абдрахмандын удайчылары жабылганда жанымда Баатыр бешим Атакул бар эле. Ал эмне болду экен? Бир гана жолу нары карап баскан дабысын көрдүм. Эмне болду экен? Исхактын жүрөгү шуудей түштү. Нары карап кеткен. Ошол жексурлук кылып кеттиби деген ой заматта кылт этти. Жүрөгү дүкүлдөп башын чайкады. Көптөн бери өзүн кайтарып жүргөн Баатыр башчысын чыккынчылыкка кыя албады. Өлсө кармашып өлдү. Өлбөсө мага окшоп тирүүлөй көрдө жатат деп өзүн өзү алаксытты. Бирок Атакул Баатыр башынын үңүрөйгөн дабысы көзүнө кайрадан улам көрүнүп, көңүлүн эки чагыла берди. Исхак өйдө карап, жүрөгү болктой түштү. Тээ бийиктен
Bir жерде иіненің көзіндей жылчық қалбады. Bir учук ақ жіптей епичке шуыла үлбіріп, жерге жетпей түгеліп тұрғанын көрді. Ордынан ырғып тұрды. Шуылаға алақанын тосты, чоғылтып алғысы келгендей. Алақанының оту араң көрінді. Жарық bir тамчыдан ашқан жоқ. Исхақ құса болып кетті. Бұл эмне деген қордық, я? Бұл эмне деген зордық? Деп көзін жуып бұрылып кетті Исхақ. Ушул азыр душманы менен да, тууганы менен да бетме бет болуп, өзүнүн жамандыгын да, жакшылыгын да калыстардын ортосуна салып, туугандардын куйтулугу болсо наалат айтып, душмандын түздүгү болсо рахмат айтып, бул ит тартыш дүйнөдөн көп кыйналбай кеткиси келди. Эмнени көксөйт, кайда талпынат? Ал азыр тирүү арбак. Ороонун түбүнө түшүп калган ташбака, канаты жулунган куш кимге жетет? Кимге өктөө кылат? Исхак алсыздыгын толук сезди. Көңүлү сынды, шалдырап кайра отуруп дубалга сүйөндү. Аны уйку чыкты. Я деп чоочуп кыйкырып башын көтөрдү. Кайда жатам дегендей эки жакта абайлап карады. Эсине келди. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы, өлүктөй жымжырт. Көрдү жатып тирилгендей сезилди. Бирөө чакыргандай болду го деп өзүнөн өзү сурады. Тегерете карап, баягы бир учук ак жиптей үлбүрөгөн шууланы эстеди. Эчтеме көрүнбөйт. Ал селт этип ордунан тура калды. Эки колун тең сунуп алдастады. Тиги дубалга барып бир урунду, бу дубалга бир урунду. Үнүнүн бардыгынча бакыргысы келди. Эмне үчүндүр бакыра албады. Суудан чыгып калган балыктай оозун ачып энтигип кетти. Аны бир заматта караңгылык, жымжырттык думуктуруп жиберди. Жүз төмөн түшүп, эки көзүн басып жыгылды. Бир пас жатып, жүрөгүнүн дүк-дүк туйлаганын угуп, эмне болуп турам? Эмнеге тыбырайм? Тагдыр пешенеме ушуну жазса, тагдыр өзү мойнума ушул кылтагын салып, өлүмүм ушундайча боло турган болсо, я, мен эмне кыла алам? Тагдырдан качып кутулган ким болгон? Эгер жазатым мында болбосо, жатканым убактынча тарчылык, бир күнү жер үстүнө чыгаармын, кайра минээрмин аргымагатка туу булгап, деди, бир аз жүрөгү тынчтанып. Эми көңүлүнө жымыратып үмүт келе баштады. Кайдасың, кара башымды сайып, камын көргөн журтум? Кайдасыңар, үзөңгү кагышкан жоролорум, деп ичтен кыйкырды. Жооп болгондой көз алдына ажайып жарыктык дүйнө жаркырап жайылып, дубалдар дүңгүрөп, ат дүбүртүнөн жер солкулдап, өзү кураган, өзү таптаган көп кол алдынан тосуп келаткандай болду. Ал эңири алдыңкыларын чындай таамай көрдү. Дагы жүрөгү козголуп, толгонуп кетти. Эмиле көз алдына жайылып келген бир паста кубанычтын, өкүнүчтүн даамын таптырган ажайып дүйнө жалп өчүп, караңгылык, өлүктөй жымжырттык, жалгыздык кайра орто калды. Исхак зындандын төбөсүн тиктеп, бир шуула көрүнөр бекен деп зарыгып самап, кулак төшөп тыңшап, бир тирүү жандын шарпасы угулабы деп жүрөгү сыздап отурду. Эчтеме жок, кулак чыңырат, өлүктөй жымжырт. Эптеп бир шабырт болсун дедиби, атайылап жөтөлүп койду, өзүн алаксытып. Кайсы убак болду экен деп өзүнөн өзү сурады. Мен кайдан билем, отурам го сен отурган жерде, деп өзүнө өзү кырс жооп берди. Оозун чоң ачып, кыш дубалдуу зынданды жаңыртып, карсылдап күлдү. Кайра бат томсоруп, мистейип катты. Бир убакта бир учук жиптей ак шуула акырындап, сызылып бийиктен түшө баштады. Чоочтуп кетирип албайын дегенсип, ал дем чыгарбай, былк этпей, мелтиреп тиктеп отура берди. Жарык анын сызылып агып, жерге жетпей, жоголуп жаткан ичер суудай көрүндү. Төгүлүп жаткан өмүрдөй сезилди.
Ал ордунан турганын билбей ак жарыктын алдына барды. Барып, авайлап, эки кочушун тосту. Чын эле менин өмүрүмбү? Бирде келет, бирде көздөн кайын болот. Же үзүлө албай, же улана албай, тагдырымдын кол таразасында мөлтүрөп турабы деп ойлонду. Ак жарык кочушуна тамгандай, кочушу толгондой. Ал авайлап, ак жарыкты оозуна көтөрдү. 2-3 ууртады. Эненин сүтүндөй ширин экен, жарыктык деп. Көңүлү чын эле каниет алгансып калды. Тээ алыстан жер үстүнөн шарпа угулду. Исхак башын силт көтөрүп тыңшады. Шарпа так үстүнө келди. Темир капка кышырк деп ачылып, сүттөй жарык туткундун башынан ылдый, зындандын түбүнө шар төгүлүп кетти. Караңгы карыктырган көзү чымырап, жарыкты карай албай, Исхак бетин басты. Бирдеме жанына тып деп түштү. Нан эле. Күндө бир убакыт ташташат. Жипке салаңдап, кичинекей жез чайнек түштү. Бул кайнаган суу. Ал унчукпай чечип алды. Өйдө карап, бийикте бетин сакал баскан бирөө тиктеп турган экен. Ассалому алейкум, мусулман деп үн берди Исхак. Теги корккондой көз алая түшүп, шашып, башын тартып кетти. Темир капка шарак деп жабылды. Башына кайра кара түн чүмкөлдү. Эй, деп кыйкырды Исхак. Жооп жок. Күрт эткен шарпа алыстап, бир убакта таптакыр дым болду. Бүгүн да сүйлөшпөй кетти. Эмне үчүн сүйлөшпөйт? Мен жамандык кылдым беле. Кимге жамандык кылдым эле? Ким болду экен? Деп тунжурады. Бир сындырым нан менен өзөк чалгап, суу ичип, ал бир аз чыйралып, кубат алгансып калды. Күн артынан күн өтүп жатты. Исхак күндүн өткөнүн унчукпас каруу нан таштаганынан божомолдойт. Күн менен түндү төбөдө асылып турган бир учук ак жиптей үлбүрөгөн жарыктын бирде өчүп, бирде пайда болгонунан гана айырмалайт. Сакалы муруту өсүп, чачы кулагына түшүп баратты. Биринчи күндөрдө зындандын сасыгынан башы ооруган эле, эми таптакыр билбей калды. Көңүлүнө көбүрүп арман келип, ыр болуп, өзүнөн өзү куюлушуп төгүлдү. Ал шалтырап улутунду. Ал тыш дестеди. Көк шаңкайып ачык бекен, тээ алыстан улуу тоолордун баштары үлбүрөп, ар жеринде үзүлүп түшкөн чуудадай болуп, ак булуттар калкып тургандыр деди көңүлүндө. Күн жулуу бекен, азыр мезгил жакшы, мемирип, эне сыяктуу мээрин төгүп турган чыгар. Ажайып ак коргон тоолордун ортосунда көгүрүн көк деңиздей мелпилдеп, асыл Фергана керилип жаткандыр. Ырыскысы ташып, өрүк чыттанып, нан чыттанып, коон чыттанып. Ошол шаңкайган улуу тоолордун ичинде асыл Фергананын бетинде кумурска болуп, жоголуп, чекеси тердеп жөө басып, буту талып, бу дүйнөнүн кеңдигин сезип жүргөн сыяктуу болду. Ушу азыр бир учук ак жиптей ак жарыкты медер тутуп, эненин сүтүндөй ээн отурганын, сасык зынданды бир паска болсо дагы унутуп, жүрөгү жылыды. Ал бүрүшүп, эки тизесине чекесин коюп, дагы жоопсуз, учсуз ойго чөмүлүп отурду. Эмне үчүн өлтүрүшпөйт деген суроо көңүлүнө дагы келди. Жооп табууга аракеттенген жок, өзүнчө күлүп койду. Эмнеге күлгөнүн өзү да билбеди. Түң деп алыстан туңгуюк көңгүрөнүп, шоокун келди. Башын көтөрүп, кулак төшөп тыңшады. Түң деп дагы алыстан келип, таман алды биртке титиреп кетти. Дагы түң деп дагы таман алды титиреп, артынан дүңгүрөп, үн кандайдыр кеңдикке тарап сиңип кетти. Замбирек атылып жатат деп Исхак ордунан тура калды. Замбирек кандайдыр алыстан дагы атылды. Жүрөгү лакылдап кетти. Момун Бекназар Ишмат жер жайнаган кол менен туу кылкылдатып,
Махрам сепилин каптап келе жаткандай туюлду. Ал алдастап эй деп бакырды, бийикти тиктеп. Зындандын темир капкагын тиктеп. Ким бар? Эй, ким бар? Деди суроо салып. Күрт шарп угулду. Бирөө келаткандай так үстүнө келди. Зындандын темир тур капкагы шарак этип ачылып, сүттөй ак жарык Исхактын башынан ылдый зындандын түбүнө шар эгип төгүлүп кетти. Сакал баскан кароол экен. Саксайып тиктеди. Эмне? Келме айтып коеюнбу? Исхак адамдын үнүн укканга сүйүнүп кетти. Жок тууган, келмем оозумда. Эмне? Кыйкырбай жатпайсыңбы Кудай деп? Деди кароол нааразы үн менен. Зындандын темир тур капкагын жаба баштап. Эй тууган, кароол кыйылып токтой калды. Тышта эмне болуп жатат? Я, замбирек атылып жатабы? Кароол башын салаңдатты. Сага эмне кереги бар, мусулман? Бу дүйнөнүн көйү бүткөн го сага, деди кейигендей. Анткени менен кетип калбай, негедир зериккенден болсо да сүйлөшкүсү келип турганы сезилип. Эмнесин сурайсың? Бу дүйнө кымкуут, газабат. Исхак бир кур нестейип, ойго алдырып токтой калды да. Ким баштады деп сурады. Кароол жооп бербей, нары жакты тиктеп бирдемеге алаксыды да кайра үңүлүп, ким тарыса ошол баштайт да чатакты деди акырын. Ордо баштаган экен, Абдрахман баштаган экен, жылаанын куйругун баскан экен, кайран журтту курутуп алмак болгон экен, кайран өлкөнү түгөтмөк болгон экен деп Исхак өрттөнүп тескери басты. Зындандын караңгы түбүндө алдастады. Кароол карап туруп өзүнчө. Өзү жаткан жери бу болсо, Кудайдын куттуу күнү өлүмүн күтүп отурса, элге өлкөгө күйүп сүйлөгөн бу кандай неме? Акылынан ажырап баштаган экен го байкуш деп. Мындайларды көп көргөн кайдыгер болуп калды. Исхак дагы өйдө тиктеп. Эй баатыр деди, буйрук кыла. Иса Олуяны чакыр, тез келсин, айта турган сөзүм бар деп. Кароол боор ачып, кой, дөөрүбө мусулман деди. Сүйлөшүүгө болбойт, ачуума тийсең, капкакты жаап коем. Жапса жаап коет да, Исхак унчуга албай калды. Ичи түтөп, баш аягы 6 кадам зындандын түбүндө, өзүнчө күңкүлдөп нары бери баса берди. Кейиши, өзү менен өзү кобурашканы кароолдун кулагына көпкө дейре угулуп, анын көңүлүн дагы тартты. Кароол таңыркадыбы, кызыктыбы, иши кылып, эңкейип, эй, сен кимсиң өзүң деп сурады. Исхак так алдына басып келип, чалкалап тиктеп, бийикте турган сарбаздын сакал баскан башын көрдү. Андан ары чөйчүккө куюлган тунук суудай мөлтүрөп асман көрүндү. Ал каргыл үн салды. Баары бүлүнө турган болуптур го. Эми менен ким экенимди билип, эмне кыласың тууганым? А сени Абдрахман. Териңди тескери гана сыйрыбай, кароол төмөн зындандын караңгы түбүндө. Тентейип сакалдан эки эле көзү алайып көрүнгөн мусапыр адамдын оозунан чыккан сөзгө ого бетер таңыркап, Абдрахман кайда, бу кайда? Акылынан ажыраганына толук ишенип, карс күлдү. Таксыр, Абдрахман качалабы сиздин чеңгелиңизден? Терисин 1 эмес 5 сыйрысаңыз, сиздин баашалык эркиңиз? Күлө түш, жар эмес. Жети атаң мекен кылган өлкөң кара байрам болуп жатса, кайсырысыңа күлөт экенсиң деди. Исхак жай, эрегиш эмне болду? Тарап кеттиби? Кароол соолуга калды. Кайсы эрегиш? Хазирети аскер башы көтүргөн эрегишпи? Исхак баш чайкады. Кароол деп эсине келтирди. Болотхан баштаган көтөрүлүшпү? Болотхан өзү Маккатуллага зыяратка кеткен дейт го. Кураган аскерин Хазирети Абдрахмандын амирине таштаган экен. Жарымы ыкрар кылса, жарымы ыкрар кылбай кымкуут болуп жатышат имиш. Исхак шалдырап зынданын түбүнө отуруп калды. О, шумкарларым деди, ишин токтотпой, ордонун кызыгына моюн бербей жатканын акыл менен сезди. Аны кубаныч, азаматтарына
ишин таштабаганына ыраазы болуп, ишинин ыйыктыгына ишеними дагы артып, жүрөгү аптыгып, сүйлөөгө жарабады. Эй таксыр деп шалдырап калды эми Кароол. Сага эмне кереги бар эле алардын? Исхак ордунан туруп, сарбаздын ырсайган кебетесин сустиктеп башын ийкеди. Мен ошо болотканмын. Кароол оозун кайыштырып, астейдил күлдү. Хазирети Абдрахман эмессиңби? Исхак титиреп, наадан деп чаңырып жиберди. Ишенбей турасыңбы деп. Кароол дагы күлдү. Ал ишенген жок, күлүп башын тартып алып, Исхак дагы бирдемедегиче зындандын темир оор капкагын шарак эттире жаап салды. Караңгылык башына кайра чүмкөлдү. Эй, токто деди Исхак. Жооп болгон жок. Күрт этип шарпа алыстап тым болду. Алыстан замбирек атылды. Күн өтүп жатты окшойт. Бир учук ак жиптей кылайган жарык бир нече жолу өчүп, бир нече жолу туткунду сүйүнтүп кайра жанды. Зындан көр сыяктуу күтүп отуруп зарыкты. Үмүт өңдүү алыстан шуулаланган ак жарык али чыга элек, ал жок дегенде ийин талыткан караңгылыкты сезбес үчүн көзүн жумду. Көз жумулса ой келет. Ойлонбогон дегенине болбой, бирине бири алмашып, кубулуп, көңүлүнө ар түркүн ойлор түшүп, өзү аралашып, көзүнө көрүнө баштайт. Ана өзүн көрдү. Төр жайлуу, тен ары иргелген аргымак аттар жайылып жүрөт. Өзүнүн ак боз аргымагы ичинде экен, чылбырын сүйрөп, токуму менен алдынан тосуп, кишенеп чыкты. Кимдир бирөө колтуктап атказды. Бекназар экөө ат жалына өбөктөп, кайдадыр бир жака жарышып жөнөштү. Шамал шуулдап, ат дүбүртү үзөңгүлөрдүн кагышканы кадимкидей кулагына угулуп баратты. Тигине эңсеген эңсеси бийик ак өргө Бекназар экөө эңкейбей киришет. Төрдө отурган ак иличек келбеттүү байбиче жылуу жүз менен тосуп алды. Өзү туруп сабадан кымыз койду. Ал аптыгып жөттү. Азып калыпсың, жолборсум деди байбиче. Жүзүнөн эне мээрими төгүлдү. Ал эреркеп кетти. Жан энем, ак сүтүңдүн кубаты дагы ушуга жеткирди деп, эт жүрөгү булкулдап, каңырыгы түтөдү. Бу кандай аят? Кудайым беретпейм, чыгат окшойм бу көйдөн деп, жооруду Исхак бүрүшүп отуруп. Ана дагы өзүн көрдү. Узуну чыгып өлүп жатат. Эңсеси бийик ак өргөөнүн бир капшыктында алдына көк камыш төшөнүп жатат. Жаш өлгөндүн белгиси кылып, чамгарака чымкый кызылдан азатуу көтөрүшкөн экен. Өзү кураган, өзү таптаган көп аскер, көп азамат кыр чуу кармап, кылы чөбөктөп, эсил кайран жолборсум дешип, жер дүңгүрөтүп өкүрүп турушат. Атиги Уалихан карт бугудай акылдуу аяр абышкалардын алдына туруп, анын жаназасын окуганы жатат. Бул кандай аят деп таң калды Исхак. Өлүм жакын го, сөөгүмдү сууруп алып, элим, азаматтарым ушинтип ариет кылып көмүшөбү деп кеңкиреди. Ал башын көтөрүп, эки көзүн чоң ачып, өйдө тиктеди. Эчтеме жок, көөдөй түн каптап турат. Көңүлү кайра чөктү. Таңга чанатаар экен деп өзүнөн өзү сурады. Өзү жооп берген жок, куса болду. Жымжырт, кулагы чыңырды. Дүйнөдөн дагы бир чымын жан учуп кетти окшойт деп ойлоду. Артынан менин жаным болду бекен деген муздак ой жүрөгүн сыдырып өттү. Барсыңбы деди бейтааныш үн. Исхак башын көтөрүп, эмне дээрин билбей нестейип туруп калды. Шаты салаңдап түшүп келди. Ал жүгүрүп отуруп шатыны кармады. Боштондугум келди деди үмүтү. Ошол замат түн экен го, эмне үчүн түндү эстеп калышты? Өлүмүң келип жүрбөсүн деп этектен тартты коркунучу. Бери чык деп шаштырды бейтааныш үн. Исхак унчукпай шатыга тырмышты.
тизеси уюп, мууну титиреп, зындандын оозуна жетти. Кимдир бирөө билектен алып, өйдө тартып алды. Исхак аптыга түштү. Аба таза, муздак окшоду. Көзүнө биринчи эле эки сарбаздын үңкүйгөн турпаты капкара асман көрүндү. Сарбаздар эч сөз айтпай, бири артынан түшүп, бири алдынан түшүп, аны бектин турагына алып кетишти. Кыркма сакалы, муруту көк ала, жалаң макмал топусу менен шырыма кара чапанын жамынып, Иса Олуя өзү жалгыз отурган экен. Туткун эшиктен киргенде ал былк этпей, кирпигин да ирмебей, тырмагын бекитип отурган эркек кара мышык өңдөнүп, ичтен тымпыйып тиктеди. Балдын момунан жасалган шам араң бүлбүлдөп, үжүрөнүн ичин коңурсутуп, жарык кылып турат. Исхак душманынын көзүнө ноюгандай көрүнбөйүн дедиби, тың басып, боюн төз алып, эки көзү Иса Олуянын чекесине кадалып кирди. Салам айтпады. Бир аздан соң Иса Олуя кашын көтөрдү. Келиң Ханзада деди. Карынын муңайым жумшак үнү. Исхак жооп бербеди. Жүзүн үйрүп башка жакта тиктеди. Ханзада дегени мыскылдай тийди. Иса Олуя эрден кымтып, ойлоо тиктеп отуруп, жабынып отурган шырыма кара чапанынын түшүп кеткен жеңин ийнине кайра оңдоп салып, "Оолум" деди акырын. "Отур, жай сүйлөшөлү." Саал ыргылжың болуп, арыктаганга билине түшкөн чаары одурайып, иреңи сус тартып, Исхак дубалга сүйөнө келип отурду. Иса Олуя жыртыйып кызарган көзүн чарчаңкы ымдагылап ой басып, тиги Исхакка Ханзада дегени жакпай калганына баамы жетти белем өзүнчө улутуна. Мейли оглум, кулагыңа жаман угулса, Ханзада дебей ак коеюн, деди токтоо. Сөз түйүнү анда эмес, сөз түйүнү бу оглум. Өз ара чабышуу, өз ара такталашуу ушу тапта пайдасыз экен. Чүрчүт жарым пааша күндөн күнгө этегибизден басып, мойнубузга салып алган сыйыртмагын күнүгө сыгып тартып келе жаткан чакта өзгөчө. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарбасак, биз динибизден, жерибизден, бийлигибизден жакында кол жууп кала турган окшойбуз. Исхак кабагы чүрүшүп, терс карап отурган калыбынан жазбай, тунжурап отура берди. Иса Олуя мына ушу тапта өз токочуна гүл тартып, өз максатына гана чаба турган болсо, мейли хан болсун, мейли бек болсун, мейли караламан болсун, журт безери, эл безери деп бааланат. Иса Олуя бир аз кынжылып, токтоп, ой басып, өкүнүчтүү күрсүндү. Насирдин үмүттү актабады. Эми эмнесин жашырабыз? Касам уруп, үмүттү актамак гана түгүл, жарым эс атасынын жолоюна түшүп, чүрчүт жарым пашага сүйөнүп, миң башыга каяша көрсөтө баштады. Мейли, ханаты бар, каяша көрсөтүп тим болсо көтөрүмдүү болор эле. Исхак таба кылды. Бу каргыш тийген ордону жоготмоюнча тартыш бүтпөйт дебедик беле. Бу миң тукуму адамдан ач көз болуп кетти. Өзлөрү болсо болду, өлкөнүн өрттөлүп кеткени менен кылдай иши жок. Булар баш болуп турганда, бу ордо эч качан бирикпейт, эч качан жамиятка убайы болбойт дебедик беле. Жообу кайсы? Иса Олуя унчукпай отуруп укту. Абдрахман ордону колуна алган соң, жаамы журтка, журт туткасы бийлерге деп туш-тушка кат жаздырган. Мусулмандар, бабабыздын бейити тепселди, мазарыбыз булганды. Калың журт, ошон үчүн ошого чыдап жүргөндүгүбүз үчүн көп жылдан бери дыйкан тынч эгинин экпей, чарбадар тынч малын бакпай, соодагер тынч соодасын кылбай, туугандын мүлкүнө кол сунуп, туугандын канына забын кылып, байыркы эрежебизден, пайгамбарыбыздын шариятынан тайып, өзүбүздөн өзүбүз тарыдык. Жат аким жарым пааша орто жерде биздин теңибизден туйтунуп келе жатат. Мусулмандар,
туугандардын урушу, торкунун жыртышы, өзара таарыныч эчтеме эмес. Ушунча зарыл болсо, ийир отуруп түз кеңешип алабыз. Азыр биз жат акимден кутулушубуз керек. Аттангыла, о мусулмандар, көтөргүлө, пайгамбардын көк туусун деп эл аралап жар чакырткан болчу. А дегенде жерди, элди бошотуп алуу деген сөз кимдин да болсо көңүлүн азгырып, көпчүлүк журттун толкуну ошол жака оолгон эле. Абдрахман аракетин тез кылды. Август айынын башында чек ара болуп эсептелген Аблык кыштагына кирип барышты. 10 000 кол курама уезди каптады. Алар Бателе, Ташкен, Кожон почта линиясын алып, орус аскери турган Түлөө чебине чабуул коюшту. Ошол эле учурда Кожон багытын каптаган кол жолмо-жол бир нече почта станцияны колго алып, Кокон шаарына 12 чакырым жакын жердеги Дигмай кыштагын бошотту. Сырдарияны бойлоп жүрүш кылган аскер Силмахрам, Самгар, Нау, Паркен кыштактарын бошотуп, Ташкенин өзүнө 40 чакырым жакын кирип барышты. Ошол күнү Кожон багытында Кокон Оро Дөбө почта линиясын бузуп, жолундагы Көпөз Исаевдин айнек заводун кыйратып өтүштү дагы Кожон шаарынын өзүн камоолго алышты. Тийишүүгө шылтоо гана күтүп турган Ташкендеги генерал-губернатор фон Кауфман эми козголуп, генерал Головачевдун командасы астында бататар, мылтык, замбирек менен толук жабдылган 1500 кишиден турган аскер аткарды. Кокон шаарынан полковник Скобелев башында турган орус аскери бошоткучтардын алдын тосуп чыкты. Фон Кауфман Ташкенде өзү тынч жатабы? Жеңичинен Насирдин хан менен байланыш түзүп, аны Абдрахманга каршы ойготууга жетишти. Ордо кишилеринен Насирдин ханга ишенимдүү таяныч жаат курап салды. Генерал Головачев Ангрен өзөнүндө Зулбукар баштаган 6000 колду тосуп беттешти. Ушул айдын орто ченинде катуу салгылашып, колунун жарымы кырылып, Зулбукар тоого чегинүүгө мажбур болду. Полковник Скобелев Кокон багыты жакта ийгиликке жетишип, Паркен кыштагын кайра басып алды. Ушундан соң ордодо Насирдин хан жааты оор абалдан пайдаланып, Коконго орус аскерин киргизип, орус аскеринин күчү менен ээн баш элдин ири кишинен да Абдрахман жаатынан дагы кутулууну көздөп, Насирдин хан көмөк сурап Ташкенге жашыруун кат жиберген. Өлкөнүн анык ээси Насирдин хандын суроосу боюнча Кауфман орус аскерин чек ара кыштактарынан Ферганага каптатып түшүргөн болчу. Мына ушундай жагдайда Иса Улуя түн жарымында Исхакты зындандан алдырып, интип жумшактап сүйлөшкүсү келип отурган эле. Иса Улуя башын ийкеди. Ошондой сыяктанып калды, уулум, ошондой сыяктанып калды. Эми эмне кылабыз? Ыгына, ылайыгына жараша бир иш кылышыбыз зарыл го. Менин кебурушуп отурганымдын мааниси ушул, уулум. Ал ойлонуп кайра-кайра Исхактын жүзүнө кунт коюп тиктеп отуруп, жай камырабай отуруп сөз улады. Элибиз эки аран, күчүбүз бөлүштү болуп жатат. Бириктирели, уулум, Газабаттын ыйык көк туусунун түбүнө элибизди, күчүбүздү. Макул, миң тукуму жерге кирсин эми. Баш коелу Азирети миң башыга. Исхак милтейип тиктеди. Ага, Иса Улуянын жүзү дагы жумшарып, бото кара кыштагындагы коончу абышкага окшоп, Кудайга кулдугунан башка бу дүйнөдө көйү калбаган ак пейил бир абышка болуп көрүндү. Бу кыйды чал эмнени имерип отурат? Алдагысы келет го деп ойлонду Исхак. Иса Улуя тегерек, кыскак, кырдырып чирттирген көк ала сакалын экчей, коюнга кире муңайым сүйлөдү. Уулум, эстүү жансың, ойлончу. Ата журт үчүн, тууган эл үчүн, дин үчүн Газабатка кошулгула. Азирети миң башынын амирине ыкрар кылгыла. Мен көндүм деп Бекназарга кат жаз, уулум. Ушул убакта
Жумушкер күмүш табакка бир чөйчөк менен мойну узун сайымалуу кумура көтөрүп кирип келди. Иса улуя: "О, суусун ичелиби?" деп кумараны жумушкердин колунан алды. "А өзүбүз ак коюп ичебиз" деди тамшана. "Бул сен кете бер" дегени. Жумушкер чылып басып кайра чыгып кетти. Иса улуя күймөлүп чекисин алтын менен чегелеген түбү чуңкур кичинекей чөйчөккө кумурадан бирдемени куя баштады. Исхак караган жок, жытынан сезди, шарап экен. Таза бышкан жүзүмдөн ачтып, өзүнө биртке сүт тамгызып коюшат дагы. Мусалас дешип, атын буруп алышып, ордонун өтө такыба адамдары да иче беришет. Шарап күнөө, мусалыс болгондо сууп имиш. Иса улуя рахаттана бисмилла деп мусаласты тамагы күрк-күрк етип жұтты. Анан өзүнчө күңкүлдөп Кудайга шүгүрчүлүк айтты да: "Кана, даамга кел оолум" деп чөйчөккө толтуруп куюп Исхакка сунду. Көптөн бери мындай суусундан көзү каткан Исхак албай кое албады. Ал чөйчөктү эки колдоп көтөрүп дем албай жутту дагы тамшанып токтоду. Суусуну канбай калганын сезип, Иса улуя дагы бир чөйчөк коюп сунду. Аны эки бөлүп жутуп, суусуну канып, каниет кылып бир үшкүрдү дагы. "Рахмат, кайрыңызга бек" деп бүткөн бою чымырап Исхак отуруп калды. "Рахматты Кудайга айт оолум" деди да. Иса улуя жанагы сөздүн учун жалгады. "Ойлонуп бак оолум, ушундай кылсаң, өлкөңө да өз жаныңа дагы аралжы кыласың." Исхак ойлонуп, бир жагынан шарапка денеси жымырап, көпкө жооп бербей отурду. Ал кыйды чалдын көшөрүп жооп күтүп турганын сезди дагы башын көтөрдү. "Өзүң чыккынчылык кыл дейсизби" деп шарап көңүлүн көтөрө баштап, Исхак акырын күлүп койду. "Ошондой зарылдык болуп турса, бек, жолу меники болчу. Өзүңүз билесиз, мейли менин амириме силер көнгүлө, менин туумдун түбүнө силер келгиле." Иса улуя заматта ирең сууп, томсоруп, дагы тырмагын бекитип отурган эркек кара мышыктай тымпыйып бир паста жат болду. Булар мансапты төрүнө көтөрүп кете тургансыган кишилер болчу. Исхактын сөзүнө ичинен көбүрүп жини келип, бул акмактын не деп дөөрөгөнү? Өзү кайда отурат? Кайдагы кол жеткис ишти көксөгөнүн кара, баарын коюп, бөөдө өлүмдөн кара башын куткарып кетпейби бу? Деп астейдил тап кылып тиктеди. Исхактын жүзүнөн эч майышпаганын өлүмдү эсине салса да, селт этпегенин көрүп отуруп, ымга келишинен түңүлдү белем, алаканын шак-шак койду. Эки күзөтчү сарбаз кирип келишти эле, оң колунун учун чарчаңкы шилтеп, туткунду алып кетүүнү буйрду дагы, ордунан тизесин таянып араң туруп, "Көктүгүң жетет түбүңө балам" деди дагы, желбегей жамынган шырыма кара чапанын оңдонуп, артын карабай хүжүрөңдөп чыгып кетти. Ошол күнү полковник Скоблев көп аскери менен келип, Сепилди камоого алды. Шарап өзөгүнө түшүп, Исхак шылкыйып жыгылган бойдон тарскатып уктап жаткан эле. Бирдеме катуу силккендей болуп, чоочуп ойгонуп кетти. Зындан капкараңгы, силккен эч ким жок. Ал кайра жата баштады. Ошол учурда бирдеме шуулдап, кулакты жеп ышкырып, дүңгүретип, жердин үстүнө жакын эле түшкөндөй болду. Бул эмне? Исхак тыңшай калды. Дагы алдагайдан шуулдак келатты. Эми өтө жакын, зынданын оозуна жакын эле түшкөнсүдү. Жер түбү менен солк этти. Исхак ордунан ыргып турду. Тышта кыйкырык чуу, дүпүрөп нары бери бирөөлөр чуркап жүрүшөт. Аңгыча кулагына үнү тааныш, кытайча замбиректер түңк-түңк деп удаама-удаа атылып калды. Орус келген экен" деди Исхак зындандын түбүндө нары бери басып. Зындандын так ортосуна тура калып, капкагын тиктеп, үнүнүн баарынча бакырды. "Ой, ким бар?" деп. Анын бакырыгын тыштагы кым-буут басып кетип жатты.
эч ким уккан жок. Уштапта тышта тамдар урап, камышка өрт кетип, адамдарды, байланып турган аттарды Замбиректин огу шыпырып, жер теңселип жаткан. Угаарга киши жок эле. Исхак нестейип көп көтөрдү. Тыным таямсыз алыстан Замбирек огу мээге кирчүүдөй ышкырып келип, бирде алысыраак, бирде зындандын так бурчуна түшкөндөй кулак тондуруп жатты. Чырылдап ат кишенейт, кокуйлап, апалап, өкүргөн үн угулат. Зынданга жакын жерден бирөө тапырап чаап, өкүрбө, энеси табак деп сиркилдеп өттү. Өрттү, суу чачкыла, кийиз менен баскыла, энеси табак. Исхак тааныды Абдрахман. Ошол мүнөттө табасы канып, бир уурдун тартып күлдү. Алдастап калган экенсиң го, деди ичинен. Тескери бурулуп басып, зындандын кыш дубалына барып урунганда токтоп, ошол бойдон үн күйүп туруп калды. Улам күчөп, Замбиректин ракет станканын октору сепилдин ичин мөндүрдөй сабап тытып, астын үстүн түшүрүп жатты. Эмне кыла алышат, эмне менен жооп кылышат деп жүрөгүн кайта өкүнүч мыжыкты. Ошол замат дени катып кетти. Куйтулар, өлкөнү куруттуңар, окшошкон куйтулар деп өзүнөн өзү чаңырып жиберди. Ошол куйтулардан азыр алдында болсо кол эмес тиши менен табактап, тиши менен кекиртеген үзгүдөй эле. Ал өзүнүн зындандын түбүндө турганын сезди. Тирүү арбагы экенин ойлонду. Шагысынып шалдырап отурду. Жер силкинип жатты. Зындандын түбүсү бир убакта кычырай түшүп, бир-эки кыш түп-түп деп ичине түшүп кетти. Зындандын ичине күйүк жыт, чаң кире баштады. Исхак кайрылып караган жок. Турган жеринде силдейип катты. Жакын эле жерден бирөө онтоду. Исхак силтиде түштү. Зындандын оозу жакты жалт карап, колун жогору сунуп, кимсиң, айланайын деп үн берди. Жооп болгон жок. Кимдир бирөө акырын онтоп жатты. Ошол тапта бирдеме дир-дир этип таап кетти. Исхак колун тосту. Дагы тамды. Колго жармашат. Коңурсук кан экен. Ал эки колун арбайтып бийикке сунуп, айланайын тууганым, бир тууганым деп бакырды. Жооп болгон жок. Онтоо тып басылып калды. Жымжырт күйүктүн жыты чаң тамагын кургатты. Исхак кайра соолукту. Бир алаканында канды сыйпалап, бир кур тени катты. Я душмандардын каныдыр, бектин каныдыр деди көңүлү. Жалакысы келди. Замбиректер, ракета, станкалар кайрадан атыла баштады. Кайрадан шордуу сепилдин ичин топон кыла баштады. Сепилдин дубалы окшойт. Бирдемке күү деп туңгуюк гүлдүрөп, кандайдыр урап жатты. Баары кыйрады, баары бүттү деп ойлоду Исхак. Исхак жүзтөмөн түшүп, буурун сызга басып жатып калган эле. Атуу да токтогон эле. Зындандын капкагы кычырап ачылды. Жогордон кимдир бирөө «Эй!» деди акырын. «Барсыңбы?» деп. Исхак башын көтөрдү. Булаңкыр жарык түшүп турган экен. Түн деп ойлонду кайдыгер. Бир паста кум санаа миң кубулуп. Дагы эмне истеп калышты? Түн болсо деп кооптойго кабылып, башы кеңкирип, ыргылжың тартты. Ошол учурда алдына тырп этип аркандын учу түштү. Жогордон шыбырады. «Эй, барсыңбы? Арканды карма» деди. Ою бир жаңсыл боло албай, эч бир максат, үмүт күтпөй эле ордунан ыкшалып тура келип, Исхак арканды кармады. Үн эми чыдабай. «Эй, бул эрте» деп шаштырды. Исхак арканын учун белине ороду. Аркан чытырап чөйлүп, ал акырындап көтөрүлүп, бир убакта буту жерден үзүлүп кетти. Ал зынданын оозуна тырмышканда, туңгуюк үн күйүп турган бир кишинин сөөлөтү көзүнө чалынды. Асман капкара, аба кан чыттанат. Тиги киши колунан тартып алды.
Ким бу деген ой кылт этти. Ошол тапта ал өлүмүнө да, буштондугуна да кайыл даяр болчу. Тагдырына кызыгуу, баш оорутуу, азыр кара жанына гана жүк сыяктуу. Ал жүрөгү канап, эмне болдуңар деп күңк этти. Тиги бүрүшө, кың дебе, Кудай жалгагыр деп күбүрөдү. Боюн жыйрып, караңгылыкты ого бетер оронуп, экөө бузулган дубалдарды аралап, ар жерден өлүккө чалынып, тем-теңдеп отурушуп, сепилдин кырына чыкчуу тепкиштин түбүнө жетишти. Токтоло калышты. Исхак айланага көз чаптырды. Кап-караңгы эчтеме көрүнбөйт. Те бийикте азан айтылчу жалгыз мунара гана турат. Ок тийбей турган экен деп ойлоп койду. Те нары жакта кимдир бирөөлөр кобурашып жүрүшөт. Онтогон сөгүнгөн, аны тыйган кайгылуу токтуу үнү болуп жатты. Бир аздан соң көзү караңгыга биртке үйрөнүп, ара-бараан ажыратыла баштап, ар жерде бурчкана сороюп, бүт эле уранды болуп күдүрөйүп жаткан тамдардын жүлгөсү көрөндү. Кыйраган экен деп бармагын тиштеди. Ээрчиткен киши жеңинен тартты. Сепилдин кырына чыгышты. Те төмөн жактан сепилдин тыш жагынан шаркырап аккан суунун шары угулду. Исхак эңилип тиктегенин өзү билбей калды. Кап-караңгы, көзүнө сеңселген көк токой көбүктөнүп бүркүлүп, агып жаткан кашка суу үстүнө салаңдап, шарга чарпылып, желсиз түнү термелип турган кызыл жалбырак самбет тал элестеди. Өлүм коркунучун унутуп, ушул аркан бою дубалдын нары жагында боштондугу тургандай жүрөгү тыйлады. Көзүн жууп ынтыла бергенде сырдуу киши үлгүртпөй шап кармап калды. Шашпа таксыр өлүмгө. Не, муну карма акырын. Колуна кийген аркандын учун белине ороп кармап, унчукпай Исхак сепилдин бийик дубалынан акырын салаңдап түшө баштады. Ошондо дагы кашты аты кылып, сепилден таштап жиберип, өлтүрүшкөнү жатабы деп кууптуу ойдон кутула албады. Күттү ошону. Аркан бирткелеп саамыктап, ал улам жерге жакындап баратты. Буту жерге тийгенде бүткөн бою дүркүрөп, кандайдыр жаңы кубат, жаңы кайрат алгандай каны толкуп кетти. Тыталама жер ылдый дыргаяктап жөнөдү. Тегизге жетип сүрдүгүп чыгылды. Кайра туруп сууга умтулду. Белчесинен бата түштү. Бир кочуштап бетин чайып, Бисмиллахиррахманиррахим деп купуя күбүрөнүп, негедир көңүлү муңдуу тартып, жашып, муздак суудан аптыга жутту. Сергей түшүп, ошол замат кандайдыр жаңы кубат, жаңы кайрат кирип, ошол замат кимдир бирөөгө жүрөгү таш болуп, кекке толуп, башын көтөрүп, кайра жээкке чыкты дагы, суу жээк деп суулдай жүгүрүп жөнөдү. Алдынан бир чоң караан көрүндү. Исхак энтигип токтоло калып, сен кимсиң? Тоспо жолумду, тоспо деп кыйкырып жиберди. Караан бери жүгүрдү. Исхак, о кайраным деди. Исхактын жүрөгү солк этти. Бекназар? Ошол замат негедир каңырыгы түтөгөндөй болуп, мууну бошоп, Исхак жүгүрө албай сенделе басты. Лүкүлдөп чуркап жетип, Бекназар кучактай берди. Исхак, о кайраным, көзүң тирүүбү? Исхак эч сөз айта албай, Бекназардын алып көкүрөгүнө боюн таштады. Аңгыча жигиттер чогулуп ороп калышты, кучакташып көрүшө баштады. Турбайлы, тез деди Бекназар. Жигиттер заматта караңгыда булаңдап турган ак боз аргымакты Исхактын алдына тарта беришти. Бекназар Исхакты ак боз аргымактын үстүнө ыргытып салды. Исхак тизгинди алып, аттын жытын сезип, ат үстүнүн куш канатындай жеңилдигин сезип, көңүлү эркип кетти. Ал бир кайрылып, туңгуюк карарып турган махрам сепилин тиктей берди. Я, Бекназар аке, ким эле мени качырган? Калып калды го? Камсанаба, Исаке андан, деп Бекназар аттана берди. Тымызын жүргөн өз киши. Эки колун бийик көтөрүп, кана, о мен, Кудай оң жолуңду бер.
Ата арбагы караңгыда, жарыкта алдыбызга шамчырак бол, Аллах акбар деп бүт жигиттер кошо бата кылып, Бекназар аргымакты теминип жиберди. Кеттик деп. Бир удургуй түшүп, алды чоюлуп, ак боз аргымак ак коёндой булактап, аны башын тартканга болбой, кулак чаар аргымак жандай салып, Бекназар Баатыр Исхакка каралап, колтугунан сүйөй, артта жигиттер түрмөгүн бузбай, ат туягы кара буурул түндү жарып, шамал менен куюн менен жарышып, алар учу кыйрына куш жетпеген кең Фергана түздүгүнө беттеп жөнөштү. Алар улуу тоого бет алышты. Саңкайган улуу тоо жер бетине төшөлүп жаткан ымырттан, көз танган караңгылыктан түндө да бийик болуп, алыстан шаңкаят. Улуу тоонун чокусу агарып, таң таштап келаткан. Алар ушул атаар таңды артынан чыгаар күндү беттеп, тизгин жыйбай дуудап кетип баратышты. Сиздер көрүнүктүү кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын Эрегиш баянынын 1-бөлүмүн уктуңуздар. Окуп аудиолоштурган Кипариса Сурахманова. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.